Мен кылып атпаймынбы дейбиз го. Муну мен кылдым го, мынаны. Өзү убагында калыс Алла үчүн кылгансың. Бирок макталып бийик даражага жетип калгандан кийин мен кылганмын деп калат экенсиң да. Бул иштин башынан аягына чейин биз турганбыз го, дейт да келсеңчи. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. أولا تعريف التوبة في اللغة. التوبة في اللغة تدور حول معاني الرجوع والعودة والإنابة والندم. توبанын сөздүктөгү мааниси аныктамасын айтайлы, Ружу артка кайрылып кайтуу. Не себептен ружу дедик? Кетирген катачылык күнөөлөрүңдү артыңа карап, кетирген катачылык күнөө болсо, ошол катачылык күнөөлөрүңдөн кайт. Вал ауда бул дагы кайтуу болуп аталат. Ал инаба Аллага карай кайтуу дейт. Ван надам бул өкүнүү, пушайман болуу кылган иштериңе. Тауба дегенде мына ушул маанилерди түшүнүп өткөнбүз. Ва таубату такуну миналлахи алал абди ва минал абди илаллах. Фа иза канат миналлахи уддита би харфил жарри ала ва иза канат минал абди илаллахи уддита би харфил жарри ила. Тооба Алладан пендеге болот, жана пендеден Аллага болот. Алладан пендеге болот дегени Алла пенденин тообаларын кабыл кылат деген. Ал эми пенденин Аллага болгон тообасы кетирген катачылык үчүн Аллага кайтып кечирим сурайт. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннамат таубату алаллахи лиллазина я'малуна су'a бижахалатин thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu алейхим ва кана Аллаху алиман хакима." Билип билбестен кылган күнөөлөр үчүн тооба келтирип, тезинен Аллага кайткан пенделердин тообаларын Аллах Таала кабыл кылат. Аллах Таала бардык нерсени билген, анан данышман зат деди. Демек, күнөө иш кылып, тезинен Аллага кайткан болсо, Аллах Таала алардын тообасын кабыл кылат деди. وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Nur сүрөсүнүн 30 аятында: "О му'миндар, бардыңар Аллах Таалага тооба кылгыла, силер балким ийгиликке жетесиңер" деди. وقال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Жана ким кетирген катачылыктар үчүн тооба кылып, жакшы амалдарды жасай турган болсо, Аллах Таалага ал чыныгы тооба менен тооба кылат. Ихлас менен тооба кылат деди. Кетирген катачылыктарың үчүн, күнөөлөрүң үчүн тооба кыл дагы, анан жакшы амалдарды жасасаң, сенин тообаңда ихлас бар демекчи. Чын ихластан Аллага тооба кыласың. Экинчи бөлүмүндө тарифу таубату фи шар'i, таубанын шариаттагы мааниси жөнүндө айтабыз. Эми азыр жогорудагы бул сөздүктөгү маанилери, анан аяттан далилдерди айттык. يمكن أن تعرف التوبة بأنها ترك الذنوب علما بقبحه وندما على فعله وعزما على لا يعود إليه إذا قدر، تداركا لما يمكن تداركه من العمل وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. Эми сен тообаны мындай деп билсең дагы болот дейт. Күнөөнү таштоо, анын жаман экенин билип туруп, кылган ишиңе өкүнүп, өкүнгөнгө дагы кудуретиң жетип турса дагы ошол күнөөгө кайра кайтпайм деп бекем ниет кыласың. Ошол күнөөлөрүңдүн катачылыктарын кетирүү үчүн жакшы амалдар менен не кыласың? Толуктайсың. Ва ада лима дайя минал фараид ихласан лилла деди. Же болбосо кээ бир фарздарды, сага милдет болгон амалдарды жоготуп алгансың, аткарбай койгонсуң. Мына ушул нерселерди күнөө эсептеп туруп сен Аллага тооба кыласың. Ихлас менен тооба кыласың. Соовун үмүт кылып тооба кыласың. Анын азабынан коркуп туруп тооба кыласың. Сенин кылган тообаң гаргарадан алдын болуш керек деди. Өлүм гаргарага келип калганга чейин болуш керек, же болбосо күн батыштан чыгып калганга чейин болуш керек. فهذا التعريف يجمع شروط التوبة. Мынау жогорудагы аныктама тообаны шариаттагы мааниси деп аныктамасын айттык го. Мына ушул аныктама тообонун шарттарын өз ичине камтып алды дейт. Тообонун шарттары кайсылар десе, күнөөнү таштайсың. Ага кайтпайм деп бекем ниет кыласың. Анан кылганыңа өкүнөсүң. Мына ушулар тообонун шарттары болот. Ошондуктан алымдар айткан, пендеден тообасы кабыл болуш үчүн шарттар толуш керек. Дагы башка мындан дагы кыскараак аныктамалары бар тообанын дейт. Мисалы, тообонун акыйкаты же болбосо чыныгы тооба өткөн ишке өкүнүү деген экен. Өткөн кылган, кетирген катачылыктарың үчүн өкүнүү чыныгы тооба болуп аталат деген. Ал иқла анху фил хал, ошол күнөөдөн мына учурда тыйылып калышың керек, ташташың керек. Вал азма ала алла яуда фил мустакбал. Келечекте кайра кайтпайм деп бекем ниет кылышың керек dedi. Бул чыныгы тооба болуп аталат. Күнөөкөр болосуң, бардыгыбыз күнөөкөрбүз да, кээде кетирген катачылыктар бар, башка бар. Эми мына ушуларды Алланын алдында барып жооп бериштен алдын, Алладан кечирим сурап тооба кылып кал, шарттарыны толтуруп анан тооба кыл. Шарттары бар, шарттарын аткар. Өткөнүңө өкүн, кетирген катачыл күнөөлөрдү ташта, башка кайталаба. Анан бекем ниет кыл, буга кайтпайм деп. Ошол учурда ошол күнөөңдү ташта. Ооба, мына ушул шарттары менен сенин тообаң кабыл болот.
وعرفها في موضع آخر فقال حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره فهو رجوع من مكروه إلى المحبوب. Дағы бір башқа орында мындай деп айтқан екен. Алла райымын алсын ал кишини. Чыныгы тобы бұл Аллах Таалага Алла жактырган нерселерди бекем кармоо менен кайтуу дептир. Анан Алла жек көргөн нерсени таштоо дептир. Фахия ружу мин макрух иля махбуб. Эгер ушундай кылса пенде, анда ал жаман көрүнгөн нерселерден жакшы көрүнгөн нерсеге кайтуу болуп аталат. Аллах Таала сенин күнөө иш кылганыңды жактырабы? Жактырбайт. Сенин сооптуу иш кылганыңды жактырабы? Жактырат. Демек сен күнөөдөн кайт тагын, тооба кылып Аллага кайт, анан жакшы амалдарды жаса. Ошондо макрух ар-ружу мин макрух иля махбуб болот да. Жек көрүлгөн нерселерден Алла жакшы көргөн нерселерге кайтуу болуп аталат. Üçüncü bölümü. Min ayyi şeyin takunu tawba. Tawba qaysı nerselerden bolot? At-tawba takunu min az-zunub sagiraha wa kabiraha. Tawba günöөлөрдүн кичинесинен дагы, чоңунан дагы болот. Демек tawba кылыш керек экен күнөөнүн кичинесине дагы, чоңуна дагы. Wala budda lit-tabi min ma'rifati ma yutabu minhu walau ala sabilil ijmal. Tawba кылып аткан пендеге милдеттүү болот дейт. Ошол tawba кылып аткан күнөөсүнү ачык айкын билүү, же мойнуна алуу деп койсоң дагы болот. Туурабы? Ооба. İmam Gazali aytat rahimahullah. İ'lam anna at-tawbata tarku az-zanb ve la yumkinu tarku şey'in illa ba'da ma'rifatihi. Bilgin, çındığında tawba bul күнөөнү таштоо болуп аталат. Күнөөнү качан таштоо мүмкүн болот десе, аны билгенден кийин. Күнөөңдү өзүң бил, анан ташта ошону деди. Wa idha kanat tawbatu wajibatan kana ma la yatawassalu ilayha illa bihi wajiban. Tawba кылуу важип болсо, милдеттүү болсо дейт. Ошол tawba кылууга алып бара турган нерселер дагы важип деди. فمعرفة الذنوب إذن واجبة. Demek күнөөнү билүү бул важип болуп аталат. Сен өзүң күнөөңдү бил. Ошондуктан айтабыз да, астагфируллах лима а'лам ва лима ла а'лам дейсин. Алладан кечирим сурайм, билгениме дагы, билбегениме дагы. Мүмкүн билип кылдың, мүмкүн билбей кылдың. Билбей кылбаганда, билбей кылгандарың унутулуп калат сендер. Билип кылганыңды эстешиң мүмкүн. Билбей кылганыңды эстебей дагы калышың мүмкүн. Ошого тооба кыласың, күнөөлөрдүн сен билгениңе дагы, билбегениңе. Күнөө дегени бул Алланын буйруктарына каршы чыгуу. Бир нерсени таштап коюуда же бир нерсени аткарууда. Эми Алланын буйруктары бар, кээде буйруктарын таштап коюшуң мүмкүн. Анан кылба дегенди кылып коюшуң да мүмкүн. Андыктан күнөө деп ушуну айтабыз. Ага тооба кылышыбыз керек. Күнөөнүн түрлөрү. Фасыл фи ажнас ма ютабу минху деген темада. Тооба кылына турган күнөөлөрдүн түрлөрү баяндап кетет экен. Сумма кала ва ла ястахиқу al-abdu isma at-taib hatta yatakhallasa minha. Пенде тооба кылып аткан мезгилде бул тооба кылуучу деген атка конбойт, качан гана ушул тообанын түрлөрүнөн оолак болмоюнча деди. Демек күнөөнүн түрлөрү бар. Ошол түрлөрүнүн баарынан оолак болсоң, анда сен таиб, күнөөңө тооба кылып аткан пенде болот экенсиң. 12 түр экен күнөөлөр. Бул Куранда эскерилген. Аллах Таала буну ажнас мухаррамат, күнөөлөрдүн арам болгон күнөөлөрдүн түрлөрү булар. Кайсылар десе, ал-куфр, ыймансыздык, аш-ширк, Аллага шерик кошуу, ан-нифак, экижүздүүлүк, ал-фусук, бузукулук кылуу, вал-асиян, баш ийбегендик, вал-исм, күнөө, вал-удван, душмандык кылуу, вал-фахша, аягы суюктук кылуу, вал-мункар, шарият тыюу салган амалдар, вал-баги, чектен ашып кетүү, ва каула алаллах бигайри илм, билип билбестен Алла жөнүндө сүйлөө, ваттибау гайра сабилил муъминин, момундардын жолудан башка жолду ээрчип алуу. Мына ушул 12 күнөө Куранда эскерилген. Сен качан тооба келтирүүчү болосуң, мына ушул 12 нерседен оолак болмоюнча деди. Фахадиги л-12 алейха мадар куллу ма харрамаллах. Мына ушул 12 Аллах Таала тыюу салган нерселер. Адам баласы бул 12 нерседен оолак болмайынча тооба кылып аткан пенде болуп катарына кошулбайт деди. Ва кад якуну фир-ражул аксар ва қаллуха ау вахидатун минха. Мына ушул 12 күнөөнүн түрүнөн бир адамда көпчүлүгү болушу мүмкүн, же азы болушу мүмкүн, же ушулардын бирөөсү да болушу мүмкүн да. Туура? Сен эми карап көрчү, ушул 12 күнөөнүн ичин, Алла тыйган 12 күнөөнүн ичинде сенде барбы бирөө жарым? Жокпу же. 12 жок болсо анда сен чын тооба кылган адамсың. Эгер бирөөсү же көпчүлүгү боло турган болсо анда сен таиб, тооба кылуучу эмес экенсиң. Түшүндүңбү? Вакад я'ламу залика вакад ла я'лам. Ушул 12 күнөөнүн түрүнүн 12синен бирөөсү боло турган болсо, мүмкүн сен аны билесиң, мүмкүн билбейсиң аны сенде бар экенди. Билсең дагы мойнуңа албашың мүмкүн да. Сен мисалы ким болушуң мүмкүн? Куфур десек, ыймансыз десек, момунсуң. Сенде жок, алхамдулилла. Ширк десек, ширк кылбай аткандырсың, бирок
Bilip bilbestен şirkке batıp kalışыбыз da мүмкүн да. Çoğuna bolbosa da kiçinesine ha? Kiçinesi emне? Riya кылып коебуз замалдарда кейде. Men кылып атпаймынбы дейбиз го. Муну мен кылдым го мунаны. Мен бүтүргөнмүн муну дейбиз. Өзү убагында калыс Алла үчүн кылгансың, бирок макталып бийик даражага жетип калгандан кийин мен кылганмын деп калат экенсиң да. Бул иштин башынан аягына чейин биз турганбыз го, дейт да келсеңчи. Болуптур. Ким үчүн кылдың эле аны? Алла үчүн. Алла үчүн кылган экенсиң, азыр уже эми кетти аның. Жөн гой, баштан аягына чейин турсаң дагычы. Калыс Алла үчүн кылдыңбы? Жөн гой аны. Аткар, бер, бүтүр ишин. Болду, сен аны Алла үчүн кылгандан кийин ал нерсени башка зикир кылыштын кереги жок аны бирөөлөрдүн көзүнчө. Туурабы? Мен башынан аягына чейин тургам, мен турушум керек бу жерге деп келебиз да биз. Шарт эмес ал жерде сенин турушуң. Сен берип кой, куруп кой, жасап кой, бүтүрүп кой, ишти болду. Сен унутуп кетсең да Алла унутпайт сенин ким кылганыңды. Адамдар унутат, бирок Алла унутпайт сенин кылган иштериңди. Мүмкүн сенде эки жүздүүлүк бардыр да, нифак. 12-нин бирөөсү десек. Ачык айкын эки жүздүүлүк бар деп айтыштан дагы алыспыз. Себеби дегенде сен жүрөктөн кафыр, тилден ыймандуу эмессиң да. Биз билебиз сен тилиңден да жүрөгүңдөн дагы ыйман чыгып турат, момунсуң. Нифак эки жүздүүлүктүн белгилери болушу мүмкүн сенде. Эмне белгилери? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аятул мунафик салас деди. Мунафиктин белгилери үчөө. Иза хаддас казаб ва затуман хана ва иза вада ахлафа деди. Эгер сүйлөсө жалган сүйлөйт. Аманатка бир неме алса аманатын кыянат кылат, убада берсе убадасына турбайт деди. Бизде барбы ушул үч? Бар да турабы? Болду деп туруп колду көкөрөгө коюп туруп жайлап кетип атасың го. Мисалы да. Жазиба күчөгөндө, якын күчөгөндө убаданы берип алабыз дагы, убактысы келгенде колдон келбей калганда тайып коюп атабыз да. Ошол мезгилде убада бериште ойлонуш керек да. Алдын ала ойлонуш керек. Бүтүрө аласыңбы, бүтүрө албайсыңбы? Бүтүрө албасаң айтып кой. Бүтүрө албайм мен депчи. Бүтүрө ала турган болсоң, анда айт бүтүрөм мен деп. Анан ишиңдин үстүндө тур. Болбосо убада бербе. Анан айт. Мен убада бербей турайын, бирок колумдан келип калса бүтүрүп берейин. Буну мен жоон айтам сизге албетте. Десең ол адам сенде үмүтүмне 50-ге 50 да. Сен 100 кылып бересиң, ал ишенип алат, кийин анан чырчатак чыгат. Анан сен мен колумдан келип калса бүтүрүп берем, бунун кабарын сизге айтам. Эгер келбесе бүтүрө албай калдым деп сизге алдын ала айтып коем десе, анда 50-ге 50 ишенип туруп турсаң, бир күн жообу келет анан сага. Же бүтүрүп берет, же бүтүрбөйт. Ооба. Ушул белгилер бар да бизде. Сүйлөсөк жалган деле сүйлөп коебуз башка. Туурабы? Ооба. Демек ушул нерселерден улак болушубуз керек. Ушул 12 Алла тыюу салган күнөөлөрдөн улак бол, тооба кыл, барына иншалла сен чыныгы тооба кылган пенделердин катарындасың. Фаттаубатун нусухим, чыныгы тооба дагы хият биттахаллус минха, күнөөлөрдөн жалпылай улак болуп аталат. Тооба кылгандан кийин болду эми кайтпа, Ва тахассун мин мувақаатиха, эми ошол күнөөгө кайра түшүп калуудан өзүңдү аруу тутуп, таза тутуп турушуң керек. Ва иннама юмкину биттахаллус минха лиман арафаха, эми ошол күнөөлөрдөн улак болуу кандайча болот? Ошол пенде ошол күнөөлөрүн билген болсо дейт. Андыктан билгениңе дагы билбегениңе дагы эмне кыл? Тооба кыл.